Президент Сооронбай Жээнбеков жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында эң жогорку упайга ээ болгон мектеп бүтүрүүчүлөрүн куттуктады. Кыргызстанда жогорку окуу жайларга кабыл алуу кампаниясы башталды. 8-июлга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 15 миллиард 652 миллион куб метрди түздү. Ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Студияда Актилек Гүлжигит кызы, саламатсыздарбы? Кыргызстан билимдүү жаштары менен өлкөнүн бардык тармактарын өркүндөтөт. Андыктан жаш муундун татыктуу билим алышына жана эмгектенишине шарт түзүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыты. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында эң жогорку упайга ээ болгон мектеп бүтүрүүчүлөрүн куттуктап жатып билдирди. Өлкө башчысы жаңы технологиялар дүйнө экономикасына жаңыча дем берип, экономика, билим берүү, медицина жана башкаруу чөйрөсүндөгү кесиптердин табиятын өзгөртүүдө. Бул талаптар жаш муундардын өз алдынча тынымсыз өнүгүүгө умтулушун шарттайт деп белгиледи. Жалпы республика боюнча быйыл алтын сертификаттарга 51 окуучу татыктуу болду. Алардын 19-у өлкө аймактарынан келгендер. Мындан сырткары ар бир облустан эң жогорку упай топтогон 14 окуучуга артыкчылык сертификаттары тапшырылды. Мамлекеттин саясатынын негизги принциптеринин бири ийкемдүү, ачык, үзгүлтүксүз өнүгө турган билим берүү системасын түзүү. Жаштарыбызды тез өзгөрүп турган динамикалуу турмушка даярдоо. Жаңы технологиялар дүйнө экономикасын жүзүн өзгөртүп, таптакыр жаңы билимдердин жана жөндөмдөрдүн зарылдыгын жаратты. Бардык чөйрөгө санарып технологиялардын кириши эмгек ресурстарына жаңы талаптарды коюуда. Ошондуктан мамлекеттик жана коомдун инновациялык өнүгүүсүн камсыздоо, жөндөмдүү адамдык потенциалды өнүктүрүү милдети жаралды. Бул максатка жетүү үчүн инновациялык билим берүүгө өтүү зарылдыгы келип чыкты. Биз келечекте ушул максаттарга жетүүбүз абзел. Ал арада Кыргызстанда жогорку окуу жайларга кабыл алуу кампаниясы башталды. Бүгүн биринчи тандоо туру старт алды. Биринчи тур 8-ден 10 июлга чейин өтөт, андан соң комиссия жыйынтыгын чыгарат. Жыйынтык чыгарылгандан кийин сынактан өткөн абитуриенттер 3 күндүн ичинде документтерин тапшырышы керек. Талондорду кабыл алуу жана башка маалыматтарды тиешелүү жогорку окуу жайлардын өзүнө барып же алардын сайттары аркылуу билсе болот. Бүгүнкү күндө биз ошол республика боюнча бардык жогорку окуу жайларда кабыл алуу процессин автоматташтырганга жетиштик. Башкача айтканда, ар бир ата-эне, абитуриент ошол бүгүн башталган талон таштоо процессине биринчи мындай көзөмөлдөп көрүп, бүгүн эртең ошол кандай балдар түштү, ар бир категория боюнча конкурстун абалы кандай, мен алган чогулткан балл канчалык деңгээлде кайсыл багыттарга таштаганга мүмкүнчүлүгүм бар деген сыяктуу анализдерди ошол университеттерди кыдырып отурбастан үйүндө отуруп ар бир университеттин сайтына кирип караганга мүмкүнчүлүгү бар. 8-июлга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 15 миллиард 652 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынан билдиришти. Маалыматка караганда, жыл башынан бери 8 миллион 46 миң киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлгөн. Бул көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 1 миллиард 960 миллион киловатт-саатка азыраак. Нарын дарыясынын агымы бүгүнкү күндө 1102 куб секундасына келип жатат, чыгышы 338 куб метр түзөт. Калган ремонттор өз график боюнча жүрүп жатат. Ремонттон графиктерден отставание жок. Эл аралык уюмдардын билдиришинче, абанын булганышынан жылына дүйнөдө 7 миллион адам көз жумат. Бул өндүрүштө зыяндуу заттарды колдонуунун натыйжасы. Атмосферанын булганышынан эң көп жабыркагандар аялдар менен балдар. Анын кесепетинен жугуштуу оорулуулар жана башка илдеттер күч алууда. Мындан улам жашыл экономиканы түзүүгө кадам ташталды. Себеби маселе бүткүл адамзатты түйшөлтүп турат. Мындан улам адамдар экологияга зыян келбегидей долбоорлор менен иштей баштады. Анын бири жылуулуктун башка түрүн колдонуу. Кыргызстанда бул демилгеден сыртта эмес. Бишкек жылуулук энергия муниципалдык ишканасы шаардын түштүк батыш тарабын жылуулук жана ысык суу менен камсыз кылат. Бул Бишкектин 30% калкын түсөт. Ишкана өндүрүшүндө
азырынча күн нурунун энергиясын пайдаланган республикадагы алгачкы ишкана. Ишкана жылуулуктун бул түрүнө өткөнүнө 3 жылга чамалаптыр. Бул от жагуучу же сууну ысыта турган жай. Күйпүлала болуп көмүр жакмай деген жок. Бир чети таза дагы. Эң негизгиси экологияга зыян келбейт. Сууну ысытуу үчүн газ же отун колдонулбайт. Күндүн жылуулугун топтой турган күн коллекторлорунун 364 даанасы орнотулган. Азыр ишкана шаардыктарга ысык сууну үзгүлтүксүз берип жатат. Күн коллекторлорунун ичиндеги суюктук күндүн нурун өзүнө тартып алат. Ысыкты топтогон суюктук куурлар аркылуу от жагучу цехке жеткирилип, буу казандагы суу анын жардамы менен ысыйт. Жашыл экономиканы түзүүнүн алкагында ишке ашкан долбоордун максаты Бишкектеги экологиялык абалды жакшыртууну көздөйт. Ошондо ишкана жылына абага бөлүнүп чыга турган 240 000 тонна булганыч заттарды ыргытууну кыскартты. Основная направленность, конечно, этого проекта на улучшение экологических. Биздин долбоордун эң негизги максаты Бишкектеги экологиялык абалды жакшыртуу. Ошондуктан долбоорду экономикалык жактан карабайбыз. Себеби экономикалык жактан анча деле пайда алып келбейт. Ошондуктан долбоор экономикалык эмес, көбүрөөк экологиялык жакка ыктайт. Кыргызстанда экологияга зыян алып келбегидей, ошол эле учурда экономикалык жактан пайдалуу долбоорлор бирин-экин гана тармактарда колдонулуп келүүдө. Мындан улам адистер эгер жашыл экономиканы кеңири жайылтабыз десек, бардык тармактарда долбоорлорду иштеп чыгуу зарыл деген ойдо. Климаттын өзгөрүшү бардык дүйнө жүзүнө коркунуч алып келип жатат да. Ошонун ичинен Кыргызстанга бул өтө коркунучтуу, анткени биз тоолуу өлкөбүз. Бизде көптөгөн баягы муз мөңгүлөр бар. Ошолордун эрип кетишине алып келиши мүмкүн да. Ошону менен бирге ошо бизде жашаган биоразнообразиянын жоголушуна да алып келет. Коричневый экономика деп коебуз, жанагы булганыч заттарды көп чыгарган же болбосо мындай потребительский экономика деп коет. Ошол чыгарып, ошону колдонууга гана жумшалган экономикадан кетип, ошол жашыл нукка буруу боюнча азыр чоң иштер жүрүп жатат да. Анан Кыргызстан бул жагынан абдан жакшы туура багыт алып жатат. Соңку жылдары абанын булганышына жалпы эле экологияга терс таасир берген жагдайлар арбыды. Унаалардын көптүгү, андан чыккан түтүн жана жылуулук берүү борборунан, кышкысын жеке турак жайлардын жашоочулары жаккан отундан атмосфера булганууда. Ар бир секторда ошол жашыл экономикага бурууга эмне иш кылыш керек, ошону ойлонушубуз керек. Анткени ар бир секторда иш кылчу иш көп да. Бул энергетика сектору, айыл чарба сектору, транспорт сектору, суу сектору. Ошонун баарында ошол жакшы инновациялык технологиялар менен кандайча өнүгүп, экологияга келтирген зыянды азайтып, ошону менен экономикалык жактан дагы кандай жакшы жыйынтыктарга жете алабыз деген мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, ошол эл аралык донорлордун жардамы менен да иштеш керек. Кыргызстан жашыл экономика өлкөсү концепциясын кабыл алган. Анын алкагында жумуштар ишке ашырылууда. Экономика министрлиги жашыл экономиканы түзүү боюнча атайын программада иштеп чыкты. Учурда долбоор өкмөттүн кароосунда. Жашыл айыл чарбасы, жашыл өнөр жай, жашыл шаарлар, ушу экологияга зыян келтирбеген транспорт, ушундай негизги багыттар бар да. Тийиштүү министрликтер менен биз мунун баарын макулдаштык. Ар бир министрликтин баягы өзүнүн компетенциясына жараша биз ошол иш-чаралардын баарын макулдашып бүттүк да. Жашыл экономика бир эле мамлекеттин эмес, бүтүндөй жер жүзүнүн көйгөйү. Жашыл экономика айлана чөйрөгө пайда гана алып келет. Адистердин айтымында жаратылышты коргоп, экологияны таза сактоо үчүн жашыл экономиканы кеңири жайылтуу зарыл. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24. Өкмөттүн Нарын облусундагы атайын ыйгарым укуктуу өкүлү баш болгон аким ишкерлерден турган делегация Россияга барып келди. Алар мекендештер менен жолугуп, мал чарба ишканаларында агрокластерлерде болуп кайтышты. Бул тууралуу кененирээк кесиптешим Мирбек Малдакунов айтып берет. А это мы снимаем первые струйки. У первой стройки плохое молоко. Первые струйки снимаем, и получается дальше чистое молоко. Аксенина айыл чарбалык ишканасында ийри мөздүү галштин тукумундагы сүт багытындагы уйлар багып өстүрүлөт. Андагы ийри мөздүү мал Россиянын баардык аймагында сатылат. Бул ишкана тууралуу уккан нарындыктар кызыгып атайын келген. Анын себеби да бар. Жакын арада Теңир Тоо жергесинде сүт заводунун ачылышы болот. Анда суткасына 150 тонна сүт өндүрүү пландалууда. Галштин тукумундагы бул уйлар күнүнө 35-тен 45 литрге чейин сүт берет. Ошол эле учурда бул тукумдагы уйларды багуу көп эмгекти талап кылат. Жакшы шарт менен берекелүү тоютуп болбосо, андан күтүлгөн сүт алуу мүмкүн эмес.
Жалпы бизде 2000ден ашык ири мүйүздүү мал бар. Галштин тукумун тандыганыбыздын себеби анын сүт багытында болгонунда. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү баштап келген делегация бул чарбанын жетекчилиги менен жолугушту. Мындагы асыл тукумдуу 1,5 жаштагы торпоктун баасы 165 000 рубльди чапчыйт. Бирок жогору көлөмдө сүт бергенин эске алсак, сандан сапатка өтүү деген сөзгө туура келгендей. Фермер Каныбек Оморовдун 500дөн ашык топозу бар. Белгилүү болгондой, топоздор анчалык камкордукту талап кылбаганы менен ал башка дагы тармактарды ойлонуп көрүү керек экенин айтат. Бияка атайын келдик, ушу тажрыйба алмашуу, ушу уйларды көрүп, асыл тукум малдарды бизге алып барсакпы, кандай болот деп көрүп, ушул жака келип көрүп атабыз. Анан кандай жагып атабы? Жагып атат, жакшы. Эми бул уйлар жана санына эмес, сапатына карап, мисалы могу уйлар жашка толгондо 50 литрге чейин берет дейт. Эми жакшы экен, буларды алып барса жакшы эле болгодай. Уйларды сатып алууда нарындыктар бул тармактагы базар баасын карап, салыштырып, башка чарбалардын да сунушун карап көрүүнү чечти. Кочкор, Актала, Атбаш райондорунун акимдери менен ишкерлер Москва шаарындагы Food City агрокластерине да барды. Бул жерде фермерлер менен ишкерлерге ижарага павильондор берилип, өндүргөн продукцияларына дүйнө жүзү боюнча сатып алуучуларды тапканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мы предлагаем здесь, на территории агрокластера, взять и организовать павильон, на котором будет гордое название Киргизия. Агрокластерде биз павильон сунуштайбыз. Аны Кыргызстан деп атап алсаңыздар болот. Ал жерден айыл чарба продукцияларын Россиянын аймагына сатыкка чыгарууга болот. Нарындан келген өкүлдөр ишкер мекендештер менен да жолукту. Анда инвестиция, билим берүү жана социалдык колдоо тууралуу конкреттүү сунуштар айтылды. Налогту каждый жана сарай бар адамдардын баары төлөп атат. Кээ бирөөнүн каражаты бар, кээ бирөө өзүнүн күчү менен даже койчуларды жалдап алыпчы. Ошол сарайларга бара турган жолдорду оңдоо иштери жүрбөй атат да бул жердечи. Эмгек мигранттары жана Нарын Теңир Ток коомунун мүчөлөрү менен болгон жолугушуу кызуу талкуу менен өттү. Келгендер облус жетекчилерине сынында, сунушунда ачык айтып, ар бир айтылган маселенин түйүнүн чечип, карап чыгууга убадалар берилди. Жыйынтыгында Нарын облусу менен Нарын Теңир Ток коомунун ортосунда кызматташтык боюнча меморандумга кол коюлду. Кээ бир бул жактан көтөрүлгөн суроолор, бул жактан баягы көтөрүлгөн көйгөйлөр ошол жака жетпей атат да. Потому анткени себеби булар ар бир адамдын 100 адамдан барган нерсени булар жүзөөнү тең жооп бере албайт. Анан биз ошого атайын бул жакта мына Нарын Теңир Ток коомун түздүк эле. Биз да ошол сурандык эле меморандум түзүп, келишим түзүп алып, тыгыз Нарын областы менен Москвадагы нарындык мекендештердин ортосунда биз көпүрө болуп, бир тыгыз байланышта бир иш алып баралы деп. Ветклиникалар салып, малыбыздын ден соолугун карап, жана асыл тукум малдарга өтөлүп, мына бир келгенибиздин бирден бир себептердин бири ушул болуп атат. Жана асыл тукум уйларды апарып элибизге жайылтып, жана 400-500 килограмм эт берген, бир 20-25 литр сүт берген уйларды апарып алсак, биздин уйларды билесиздер да. 150 килограммга чейин эт берет, 5-10 литр сүт берет. Анан аны менен алыс бара албайбыз. Мындай жолугушууларда Россиядагы мекендештердин сунушу менен каалоосу эске алынып, жакшы тажрыйба алмашууга шарт түзүлмөкчү. Ушул эле мезгилде кызматташтыктын жаңы багыттарына жол ачылат. Мирбек Малдакунов, Элдияр Асанбаев, Ала Тоо 24, Москва облусу. Жыл баштан бери Өзгөндүн Жаз айыл аймагында 2 чакырымда жолго асфальт төшөлдү. Жол салууга жергиликтүү бюджеттен 9 миллион сом каражат сарпталган. Карадыйкан жана Жээренчи айылдарына оңдолгон жаңы жол жергиликтүү элге пайдаланууга берилди. Жыл соңуна чейин аймакты райондун борбору менен байланыштыруучу негизги жолду оңдоо пландаштырылууда. Транспорт министрлигинин карамагында турган жолдун 2,5 чакырым аралыкка асфальт төшөлөт. Жазы айыл аймагында 25 чакырымда ички жол бар. Айыл өкмөтү 4 чоң айылдан турат. Чоң жолубуз бар, алдагы бир 3 жылдан бери чоң көйгөй болуп, аябай начар болуп турган акыбалда болчу. Ага да кечеги жакында бизге өкмөттөн кат келди, жооп келди. 2,5 километр сиздердики мына быйылкы бюджетке кирди деп жооп келди. Ошол жооптун негизинде бүгүнкү күндө Минтранстын балансында турган жолдагы 1 километр асфальт болду. Дагы келечекте 1,5 километр асфальт кылабыз деген оюбуз бар. Сүйүнүп сүрдүк отурабыз биз. Цивилизация келип атат биздин жолго. Мына балдарыбыз велосипед тепкенге роликтер чыгып атат азыр. Ошону тебе алышчу эмес да биздин балдарыбызчы. Ушул жол бизге кызмат кылсын, бекем болсун. Ушу балдарыбыздын келечегине эң жакшы ыңгайлуу шарттар болуп атат. Сиздер күнделик маалымат программасын көрдүңүздөр. Жакшы кабарлар менен көрүшөлү.